Ассаламу алейкум туғандар. Бүгін таксишный контент жоқ пока. Азырынча сілерді ермектеп интервью ала албайт екенсің деп бір-екі комментарийден намысқа тиіп қойдыңар. Ошон үчүн бүгін Москвадағы блогерлерден интервью алайын деп шештім. Анын бири Аташ деген блогер таныгандар барбы? Ошол бала менен өткөндө бильярд ойнап атып таанышып калганбыз. Анан бүгүнкүгө кичине интервью бербейсиңби, Instagram жөнүндө маалымат бербейсиңби деп келдим. Азыр бир сыйра кезигип суроолорду берип, жоопторду алабыз. Так. Мындай машина дейт окшойт. Же дос балдарыныкы. Иш кылса толтура өзүнүн бандасы менен турат биякта. Ассаламу алейкум. Кандай Аташ? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай иштер бар? Шүгүр, өзүңчү. Az telefonga жооп берип коюңчу. Аташ, жигиттер жаман көрбөсүңөр. Аташты бир 2-3 мүнөткө алып турайын, бир-эки суроолорду берип туруп жоопторун ала алайын. Кандайсың Аташ? Шүгүр, өзүңчү. Машина код сразу эле биринчи вопрос да. Машина кимдики? Өзүңкү. Точно өзүңдүкү? Не деген машина бул? Бул Hyundai Taburon деген машина. Taburon. Жана эме Celica деген машина бар го? Артын карасаң артына. Ошого окшош экен, э? Өлбөдү биягы, не дейт? Я кыргыз дейт. Аха. Көчөдө такси братандар сигнал берип өтөт всегда көргөндө. Там калабы машина. Instagram катуу эле болуп аткан окшойт, э? Иә. Анда машинага отуруп даярдаган суроо, эми негизи сурооду эле дайындабайм менчи. Чисто импровизация менен башта 1-2 суроолор бар. Ошолорду берип ответтерди алып туруп, анан жерге турганда эле отурат го. Спортивный кыргызский машина. Так, Аташ. 1-2 суроо бар сагачы. Биринчи суроо эле. Москвага канча болду келгениңе? Москвага келгениме 12 жыл болуп калды. 12 жыл болду го. 6-класста келгем да. Ошондо канчада болуп калсың? Мен 97-жылкымын. 6-класста кичине семейный проблема байланыштуу 5 бир тууганмын үй бүлөдө. 5 эркекпиз, анан мектепке кийим кечебизге дагы кичине акча жетпей, анан эң чоң болуп мектепке акча, кийим кечеге акча издеп, то есть чоң эмдердин акча сурап жүрө бербейин деп, кичине брачкаларыма үлгү болоюн деп эртерээк келе бергем Москвага. 91-жылкы паспорт менен Гүлжигит деген ат менен иштегем Москвада. Жашың жети элек болчу ошондо. 97-жылкы, 91-жылкы паспорт менен иштегем Гүлжигит деген ат менен. Стройкада иштедим 3 жыл. Посудомойкада иштедим 2 жыл, официант болдум 2 жыл, ошентип атам блогерство. Бул да бир Кудай тааланын бергени го дейм да, кыйналып иштедиң эми оңоюраак акча тап деп ушуну берди деп ойлойм мен. Бул блогерство деп калдың, ошондо сен Instagramды алып барып атканыңа канча жыл болду? 4 жыл болуп калды, 4 жыл болду. 4 жыл тынбай Instagram. Только Instagram, TikTok. Азыр санкцияга байланыштуу кичине Instagramдар не то иштеп атат, бирок эл көрүп атат, бизди колдоп атат. Ошондо 4 жылда азыркы учурда канча каттыгуучуң бар? 810 миң болду. Бүгүн 815 миң болду. Бүгүн болду ошо 815 миң. Миллионго жакындап калыптыр да. Буюрса декабрдын 31-ине миллион деген желание бар. Бияка видеого дагы калтырып кой сен Instagram. Бирок сени Москвада бүт баары эле тааныйт болуш керек. Бүт баары деп айта албайм, анткени Instagramдын основном жаштар отурат да. Аксакалдар отура бербейт. Ошо YouTube'да көбүнчө аксакалдар отурат, аксакалдар тааный бербейт. Анан таанышы мүмкүн жанагы акча чачкан бала го. Анабай бойго түшкөн торговый центрде. Бойго түшкөн бала го деп таанышы мүмкүн, ата блогер катары тааныбайт көп. Анан Instagramга кирип, Instagramды карасам, конкурсбу же оюнбу? Ошол дагы баягы конкурс, лотерея деген немелер бар го, түшүнүктөр бар го. Ошону дагы мага кызык болот да, эмне болгон конкурс, эмне болгон лотерея депчи. Көбү мындай ойлойт да, лотерея биздин оюнубуз лотерея эмес. Лотерея, мага комментарий келиптир YouTube'дан бир видео кирсем. Аташ, лотерея деген харам болот, анын акчасы буйрубайт деп жазып. Анан мен ошол адамдарга айткым келет да. Биздики лотерея эмес. Биздин магазинибиз бар, аксессуар саткан, телефон саткан магазинибиз бар. Сен мындай эле пример түшүн. Сен келдиң, магазинден наушник сатып алдың, наушник сатып алганга сага билет бердик. Анан ошол билеттин ичине машина утуп аласың. Ошондой эле биз товар сатабыз, товарыбызды элдер сатып алганда биз машина берип атабыз. То есть телефон алса дагы, наушник алса дагы ошого как розыгрыш катары билет берилет. Любой билет берилет, любой товарга билет берилет. Примерно 2000 товар сатылса, 2000 товар сатып алган адамга 12 машина берилет. 5 фит
жети матис элестет 12 машина. Короче, ошонун вопростарын полный үйдө сүйлөшөй эле азыр. Ошондой машинада толук информация. Машинадагы жаман эме экен мындай жерде отургандай элечи. Кеттик анда бисмилла да. Кухня бияка офискен числа балалардын. Качан бышчыдай брат? Бышты уже. Уже? Ушуну жеш керек болуп атат. Обязательно. Так. Не болот биякта аташ? Бул жакта билеттер, оюндагы билеттер. Ушундай түзүлөбү? Ошону түзөп коебуз. Бияк бүт фамилиялар менен жазылып туруп. Фамилиялар көрсөтпөй эле коюн, Биз чогуп кетсиле. Менин атымды көрсөтүп койсуң депчи. Ошондо бияк кухня экен, еще плюс офис да? Бул жагы офистагы кухня. Бул эки баланы тааныштырып кетем. Мунун аты Альберт, Шумкар экөө билеттерге, товарларга полный жооп берет. Бул достугум аты Тиля, Тилекгүл деп эркелетип коет. Чисто кухня. Тамак кылат өзүгө. Ошондо командаңда сен менен сени кошкондо канча 4 баласың? 4 балалы иштейбиз. Ушу квартира тимат этип. Ушеде жумуш. Маяк жагып атат магачы. Бизнес план. Бизнес план биякта жанагы следовательдер отургандай эле го. Мен силер жазып даярданабыз. Жана эми баягы көңүл урбай эле коесуң. Эми пацанский бул жагы чисто. Үзүшчө. Сукпай, тякпай, ар жак берип. Бирок тет айфондон бирди көтөрүп кетсемби деген. Жаз ойлонуп атам, өзү ойлондум аз. Сен чалганыңды эле ойлондум, типа сенин ошол подписчиктериң YouTube'дагылардан. Мен Instagram'ыма подписка таштап байкында алса, белекте. Кот. Биринчи могул жумуртканын жейли дагы, анан аягын дальше андан ары уланталы. Бекип турайын. Анан ара эле салып турасың го деп. Тамак өтпөй калышыдай болот ата. Ошондо эртең финалбы же бүрсү күнү? Эртең кеч финал. Машина алып кеткендерби? 12 машина элестет. 12 машина. 5 фит, 7 матис. Бизде снимать этели. Кстати, биз финалды үйдө өткөрбөйбүз. Дача снимать этебиз. Дачада өткөрөбүз. Анан финал ызында өтөт да. Эки лототрон болгон болсо. Лототрон деген нерсе билесиң байкында? Айланын ичине шарик салып айлана турган. Биз прямой эфирди через компьютер өткөрөбүз. YouTube'ду улап туруп, 3 камера тартат менден. Бир камера мени тартат, эки жакта эки камера, эки лототрон тартат. Типа, сен прямой эфирди көрүп атканда 3 камера болуп көрүнүп турат. Сен түшүнсөң керек. Ошондой нерсе өткөрө эле атабыз эфирди. Элге сон көрүнөт да, короче. Ошол жактан аныкталат ким? Баягы шариктер айланып аткандан бери көрүп турат эле. Бир эле мени көрбөйт. Шариктерди да текшерип турса болот да, короче. Короче, канча участник болсо, ошончо цифра салынат жана эмеге, анан айланат. Ичинен ошондо сен алып чыгасың өзүң? Алып чыгам өзүм. 12 машина алып чыгам, 100 телефон алып чыгам. Анан 50 Dyson аял кишилерге алып чыгам. Главный приздер ушулар да. Бирок ага чейин да ойноттуңар телефон эмелерди. 2021-жылы примерно 40 тур өткөргөмүн. 2021. Мына ушу жылы баштаганыбызга бир 15 күн болуп калды. Кыш өткөрдүңүз э? Мурда ушундай өткөрдүм. Бул жылы 15 күн болуп калды баштаганыбызга. Эми дальше кетебиз да, ошол кыш ойнотобуз да такыр. Жаңы башталыптыр да. Билеттерибиз Биринчи тур батыл өтүп кетти. экинчи 2 күн 3 күн эле сатылып кетти билеттерибиз да. Эмчине бир таксистин машинага кошуп койсоңор мен утуп алайын. Таксини кирем да. Бирок такси машинасынан интерес калмайт дейт. Курсак тойду аташ. Курсак топ кайгы жок. Только тренировка кылыш керек. Ишин ашпайлы. Эме кылалы. Могу досканы каратып туруп бир түшүндүрүп берчи. Көрүп калдым. Даже мен до конца түшүнбөй атам да. Не болуп атканчы? Четинен баштап айтып берчи мында досконально. Кыскача түшүндүрөм. Биздин оюнда 2000 приз болот. 2000 билет болот. Билеттин баасы 2700 рубльдан. Сен, допустим, бир билет сатып алдың 2700 рубльга. Главный приздер 12 машина, 5 фит, 7 матис. 12 машина болот, главный приздер. 100 телефон, 50 Dyson. Эми сен билет сатып алдың 2700 рубльга. Главный приздер сана чыкпай калды. Сен биздин баягы магазин утпай калдың да, главный.
Сен биздин магазинибизге келесиң, астыңа 3 вариант коюп беребиз. Мына үчөөнү коюп беребиз. Если билет алган болсоң, AirPods беспроводной наушник AirPods, же болбосо мужской набор, же женский набор. Сен которгон акчаңан кымбат баалуураак болот наборлор дагы, түшүндүңбү? Ошонун ичинде эмне бар набордун? Мужской набордо машинка болот, чач ала турган, сакал ала турган, короче, машинка болот. Анан женский набордун ичинде бул женскийде да машинка, баягындай типа эпиляция кыла турган машинка болот го, аял кишилерге болот ушундай набор женскийде. AirPods, наушник. Если сен главный призерди утпай калдың 2700 рубльга, мына үчөөнүн бирөөсүн тандап алып кетсең болот офиске келип, короче. Беспроигрышный деген ушул нерсе. Ошондо мисалы мен 2700 рубльга билет алдым. Анан кийин могул главный призерди утпай калдым деп коеюн. Башка бирөөлөр утуп кетти. Ошондо деле силердин магазинге барып туруп, барсам силер мондай 3 вариант коюп бересиңер. Мисалы мен эркек болгондуктан мужской набордон либо AirPods алып кетем, либо чач алган машинка, мужской набор алып кетем. Ушундай нерсе. Ошого айттым да мен 2000 адам, 2000 приз, беспроигрышный оюн деген нерсе ошол себептен айттым. Ошондо мисалы 2000 билет алган адамдын мисалы 20сы утуп кетти да. 20сы утуп кеткенден кийин ошондо 1880 барып туруп ушу наборлорду алса. Набор, ооба. Мисалы бул жерде примерно минус кылган болсок 2000ден 1950-72. Короче, 1820дай адам набор алат да, өзүнө жаккан. 1820дай адам набор алат. Анан башка мисалы лото-пото ойноткондордо 3000 адам ойнойт 3000 рубльдан. Бирок арасынан 200 адам приз утат, калган утпай калат да. Которот акча уже күйүп калды деген да бул. А бизде күйбөйт. По-любому приз алып кетет. По-любому алып кетесиң. Еще Мунун баары ошондо прямой эфирде болот, Прямой эфир YouTube'дан болот. YouTube'дан чыгарабыз. Машинанын утар менен алып барып бересиңерби же өзгө Машина уткан адам ушундай айтып кетейин, машина утуп алган болсо адамдар кааласа акчасын алса болот, кааласа машинаны алса болот, ушундай нерсеси. Өзүнүн тандап алса болот. Мисалы анча Тула дедим го. Новосибирский, Иркутскийден ойногондор бар да. Машина утуп алган болсо акчасын которобуз биз. Кыргызстандан ойносо болобу? Кыргызстандан да ойносо болот. Кыргызстандан да которот. Примерно 2000 билеттин 100дөйү 70-80дөйү примерно Кыргызстандан алышат. Через банк которушат бизге. Биз карта номер жөнөтөбүз, которушат. Ошондо бул жигиттер ошонун баарын контролдошот, Рекорд, анан эң главный нерсени унутпун го. Сен баягы биз интервью биринчи баштаганыбызда фитти көрдүңбү? Фит машина. Ошол машинаны эң кызыгы. Эң көп билет ким алган болсо биздин оюнубуздан ошол адамга берилет автоматически. Эң көп билет алган. Сен допустим 50 билет алып койсоң, эч ким 60 билет албаса, 55 билет албаган болсо, сага уже оюн башталбай туруп фитти беребиз, анан оюну баштайбыз. Машина меники. Уже сеники. Полный бак бензин менен. Ооба, полный бак. Короче, рекорд деген нерсе ушул. Биздин оюнубуздун өзгөчөлүгү ушундай, типа, эң көп билет алган адамга бир адамга машинаны берип, анан оюну баштайбыз. Рекорд деген. Еще, мисалы 60 билет алып рекорд бастың сен. 60 билетиңе 60 приз чыгат. Машинадан сырткары. Оюнда ойнойт билеттериң. Ошондо бүт призге катышат. Бир билет бүт полный катышат. Эми рекорд койгондон кийин болду, рекорд койдум мен 50 билет алдым, машинаны алып кетип койсуң. Еще 50 призиң бар да бул жакта түшүн. Интерес да бул дагы элдергечи. Жо мен мисалы мурда Инстаграмда ушул лотереянын конкурс десем мен сразу эле листать этип кетчүмүн да. Азыр кичине түшүнүк пайда болду да, менде кандай системасы кандай экенинчи. Бул эми лотереяга вообще тиешеси жок бул нерсенин. Эми мен жана айтып кеткендей эле товарымды сатканым үчүн эле буну берип атам да, болду. Эми просто бизде мындай эле бирөө лотерея десе, ошо окшош картинканы көрсө бул бүт эле лотерея дейт да. Уже лото эле эсеге чыгып калды, ооба, тура эле. Билет ал эми бас. Билет алып кет, ошо үйгө келип билет алып кет, алды. Мисалы туугандар мындай да, силердин башыңарга эч ким пистолет такпайт да. Могу билетти ал депчи. Мисалы азыр мага ар кимдин өзүнүн эрки да бул. Билетти аласыңарбы, катышасыңарбы, же катышпай коесуңарбы, ал ар кимдин өзүнүн эрки. Анан бул жакта эч кимди алдап аткан жок, же болбосо кыйнап билетин эметип аткан жок. Мен азыр маяктан балдардын иштегендерин көрүп чыктым бир сыра. Бүт фамилиясы менен номерлерин бүт баарын маяктан атай ноутбукта отуруп бүт баарын жазып атат. WhatsApp'тан жооп берип, бүт чектерин бүт баарын карашып, мен оюмча мен буга чейин мындай көргөн эмесмин. Мен деле мындай ойлой берчимин да мурдачы. Ушу лотерея десе, эми по-любому рандомный болгондон кийин арасынан бирөөнү тандап, ушундай варианттар бар болуш керек депчи. Бул жакта бүт аты жөнү, фамилиясы менен сразу номери берилип,
ушу номер берилгенден кийин билетти алган кишиге жиберилет номери. Уже номер жөнөтүлөт. Мына номери жөнөтүлгөндөн кийин бул жерде эч ким эчтекени өзгөртө албайт да. Билетти алдыңар, силерге сразу номер уже силердин атыңарга катталат да номер. Номер сразу силерге жиберет экен. Ошондой туугандар бүт баарын эле вроде көрсөтүп бердим го дейм. Туган 2000 мен жана айттым го сага, типа 3 выбор коюп беребиз. Бирөөсү мужской набор, анан женский, анан AirPods дедим го. Ошол AirPods'та бирөөсү көрсөтүп кетейин. Бул AirPods Pro 22-жылкы наушник. Ичин ачып көрсөтөм. Мынакей. AirPods ушундай аз бир ичин ачып коюн бирөөсү элге көрүнүп туруп калсын. Бунун ичинде зарядниги, анан мынын ичинде типа баягы кулакта тага турган нерсени алмаштырса болот да, короче. Вакуум сыяктуу. AirPods'тор ушундай. Мына ичин ачып көрсөтүп коюн бирөөсү. Ошо биротогу ачып көрбөс койчу. Ичинде пустой ан деген комментарийлер түшпөсүн. Мынакей. Кулаккаларына. Кулаккандай турат. Өлдү баягы. Грамотный экен. Сонун гарантиясы менен берилет булар деле. Эч кандай 1-2 күндөн кийин чалса албай коюучу. Өзүнүн магазинден алып кетет да. Алып кеткен адам кайра если случайно болот да, 5 кол тең эмес дегенде товарга дагы гарантия бере албайсың да. Брактар болуп калышы. Брак иногда болуп кала турган болсо, келип алмаштырып кетсе болот. AirPods'торун, ушундай мужской, женский наборлорун алмаштырып кетет. Отвечаешь? Мынаны да бирөөс көрсөтүп кетейин. Мен буну мурдагы жылы алгам, блогер года болупчу, Москвадан. Анан быйыл мага Кадыр Жарматов деген агабыз таанысаңар керек. Баягы эме тамашачы, ушундай кино актер да, Кадыр Жарматов деген. Кыргызстандан Оштон чалып, быйыл 30-декабрда Оштон блогер годан беришет мага. Быйыл. Мына нерсени мурдагы жылы Москвадан алган болсом, быйыл Оштон алам буюрса. Анан эми секин. Москвада жүрүп эле Ошто алып койдуңбу? Ооба, эми типа сага берилди уже. Блогер года дейт. Алып кет дегенен. Эми типа бул мактаганда болуп калбайбы, просто иштеп атабыз, иштеп элге жардам берип атабыз. Кимде ким билбеген болсо, 2021 жылы, жок. 2021 жылы, 2020 жылы билбейм, кайсы жылы бойго түшкөнмүн мен, ишону баятмын. Күчтүү. Короче, 2020-21 жылы кайсы жыл билбейм. Бойго түшүп 700 000 гонорар алганбыз да. Апама салайын, үйдөгүлөргө салайын десем, атенем эми асмандан келген акчаны асманга чыгачы дегенден эми бир жака эс алып келсек да болот эле. Досторубуз менен, командабыз менен сүйлөшүп отуруп, давай мына телефон сатып алабыз 700 000ге. Элге бекер беребиз. Анан Москвада телефон таратканбыз. А сен YouTube'дагы көрүүчүлөрүң көрүп, баягы телефон тараткан бала го деп татынып калышы мүмкүн. Ошол 700 000ге 93-түк iPhone 8 алып туруп элге бекер таратканбыз. Москвадан. Ошол себептен дагы мурдагы жылы блогер годан алганым деле ошол себептен, анткени элди сыйласаң сый көрөсүң деген сөз бар го. Ошого эл менен иштешип, элдин көңүлүн алган болсоң, значит сенин кол ишет бар. Мына ошол нерселерде ушул көрүүчү, YouTube'да көрүүчүлөрүңөн айынан алгам мына нерселерди. Быйыл дагы буйрса алабыз. Анан Кыргызстанга барып блогер годан оатканда Аргендин подписчиктерине салам алейкум деп сахнадан айтып коем. Всё, чоң рахмат. Кошумча маалымат жок бүттү. Кошумча жок эми. Ушундай красавчик балам деп коем. Ошо туугандар бүт номерлердин баарын бияка, тияка, тигил жака, бул жака жазып коем. Ошол номерлер боюнча чалып, сурап билип кайрыла бересиңер. Всё. Инстаграмга жазып койгон бирөөс. Кстати, Арген. Давай. Кимде ким Инстаграмга, ушул YouTube'дан кирип, Инстаграмга мага мен YouTube'дан келдим деп жазып койсун. Бир адамга эле iPhone 8 бар менин. Мына iPhone 8-ди бир адамга бекер берем. YouTube'дан келдим, Аргенден. Мен атыма келди десе. Просто салам алейкум, мен Аргенден YouTube'дан деп жазсын, ушу телефонду бекер берем. Бирок бир адамга эле. Ошо эртерээк көргөндөн кийин сразу жазсын. Мол iPhone'ду бир 5-6га бөлүп туруп, 6 жетон эле берип койбойлу. iPhone 14 берем же. Запечатанный, мына ачып элек анан көргөндөрүнө көрдүңүздөрбү? Запечатанный.